Кыргызстандыктар дайым билимдин маанилүүлүгүн бийик коюп келишкен. Билим берүү системасынын өнүгүшү өлкөнүн педагогикалык корпусун колдоо. Билимдүүлөрдүн баркын көтөрүп, мурдагыдай мугалимдин жогорку статусун кайтарып берүү Сооронбай Жээнбековдун саясий платформасынын алдыңкы багыттары болуп саналат. Ал стабилдүүлүк жана ырааттуу өнүгүү үчүн. Өзүмдүн программам бар. Бул турмуштан алынган. Эл арасында жүрүп, тепкичтерди басып өтүп, араңарда жүрүп алган программа. Ал программа менин жүрөгүм менен мына башымда урматтар айтылгандар. Жүрөгүм менен башымда азыркы айтып аткандай мен кагаз жок эле. Бирөөнү алып барып коюп койбойлу, эмне болуп атканын билем. Biz 2016 yılı 115 объект тапшырдык, 80 мектеп, 115 объект, bu Союз абында olganımız, memleketin tarixinde olganımız. 2015 yılı 4,5 milyar so'm qaralgan bolsa, жалпы 2016 yılı men başkaran hökümet bunu 8 milyar 700'e çıkardık. Bu yıl 10 milyardan kem olmaydı. Bu karacak, жылда көбөйөт. 6 жыл мурда мыкты мектеп, татыктуу билим деген программаны алып чыккан алдыңыздарга. Ошонун алкагында 6 жылда Кыргызстандын бюджетинин 24%-ны билим берүү талмагына бөлүп берди. Ошонун алкагында жерлерде мектептер курулуп, ошонун артынан Кадамжай районунда 16 мектептин курулушу башталып, 12си бүтүп, окуучуларыбызга, балдарыбызга белек кылып бердик, урматтуу туугандар. 4-өсү мынада курулуп жатат. Республикалык бюджеттин жалпы көлөмүнүн 1/4 бөлүгү билимге жумшалат. Жаңы заманбап мектептери салынып, алардын материалдык техникалык базасы жакшыртылууда. Кыргызстандын ар бир району, ар бир айылын мисалга келтирсе болот. Биздин Баткен облусубуздун өзүндө эле акыркы 1 жылда мектеп, спортзал, балдар бакчалары болуп 25 объект пайдаланууга берилди. Сооронбай Жээнбеков коомго керектүү чечимдерди чыгарууга жөндөмдүү адам. Өлкөнүн өнүгүшүнүн маанилүү багыттарын жакшы түшүнөт. Эмнелер аткарылды жана келечекте эмнелерди аткаруу керектиги анын программасында так жазылган. Сооронбай Жээнбековдун саясий платформасынан адам, анын өмүрү, саламаттыгы, билими, укуктары жана эркиндиктери мамлекеттин жогорку баалуулуктары болуп саналат. 2016 жылы 115 мектеп жана бала бакчалар, ооруканалар, маданият объекттери курулган. 2017 жылдын аягына чейин дагы 105 объект пайдаланууга берилет. Интернетке 700дөн ашык мектеп кошулат. Мугалимдерге Ысык көлдүн жээгиндеги асыл пансионаты берилди. 2017-2023 жылдары заманбап жогорку технологиялуу мектептер жана саламаттык сактоо мекемелери курулат. Ар бир мектепте баланын саламаттыгын профилактикалык текшерүүнүн акысыз программасы болот. Бала бакчалардын саны 2 эсеге көбөйтүлөт, 6 жылдан кийин бала бакчага 1,5 миллион бала барат. Мектептердин жана мектептердеги мугалимдердин статусу көтөрүлөт. Окутуучуларды, акысы көп төлөнүүчү адистердин категориясына ырааттуу которулат. Сооронбай Жээнбеков билим берүү системасына эч качан кайдыгер караган эмес. Анткени башкалардан айырмаланып, ал педагогдордун бардык проблемаларын билет. Анын алгачкы мугалимдери Татьяна Петровна жана Нина Трофимовна билим дүйнөсүнө гана жол ачпастан, баланын орус тилине болгон кызыгуусун, умтулуусун арттырган. Натыйжада мектепти бүткөндөн кийин Сооронбай Жээнбеков 1 жыл Өзгөндөгү Ленин атындагы орто мектепте орус тили жана адабияты мугалими болуп иштеген. Мектеп босогосун 1966 жылы аттадым. Окутуу орус тилинде болуп, 15 бала чогуу окудук. Алгачкы күндөрдөн тартып эле ынак достордон болуп, ушул күнгө чейин байланышып турабыз. Кээде айрыбызда чогулуп калабыз. Бизге ишин сүйгөн мыкты мугалимдер сабак беришти. Эсимде, класс жетекчи менен ар кандай иш-чараларга даярданар элек. Тоого чыгып, мектептин чатырынан жылдыздарга байкоо салчубуз. Ошол мугалимдер билим берүү системасынын башатын түзүшөт. Балдардын жана Кыргызстандын келечеги алардан көз каранды. Мугалим болуу бул абдан татаал эмгекти, жогору чыңалууну талап кылат. Бүгүнкү күндө мугалимдердин социалдык жактан колдоо маселеси чечилүүдө. Бюджеттин тартыштыгына карабай, өкмөт мугалимдерге айлык маянасын жогорулатууга жетишти. Акыркы 6 жылда мугалимдердин орточо эмгек акысы 4 эсеге көбөйүп, болжол менен 14 000 сомду түздү. Бул мугалимдердин маянасы биринчи жолу өлкөдөгү орточо эмгек акынын өлчөмүнө теңелди дегенди билдирет. Бул өзүнүн оң натыйжаларын берүүдө. Мугалимдердин таңсыктыгы жоюлууда. Жаштар мектепке иштегени бара башташты.
Шайлоочулар менен жолугушуу учурунда Сооронбай Жээнбеков жаш адистерди колдоонун маанилүүлүгүн айтты. Министрлер кабинетин жетектеп турганда ал пайыздык коюмду азайтуу жана ипотекалык төлөөлөрдүн мөөнөтүн узартуу боюнча чет өлкөлүк компаниялар менен сүйлөшө баштаган. Бул иш мындан ары да улантылаарын убадалайт. Ипотеканы жолго салдык. Кредиттерди берүү боюнча мурумуна 14%дан берип аткан болсо, биздин өкмөт буну 10%га түшүрдүк. 10%га. Үлгүрбөй калдым. Бирок келечекте буну 8%га түшүргөнгө дагы мүмкүнчүлүк бар. Биздин талапкер кайда болбосун, миңдеген мугалимдер өз колдоосун көрсөтүп, Сооронбай Жээнбеков үчүн добуштарын берүүгө даяр экендигин айтышат. Сиз премьер-министрлик кызматка чейинки өкмөттүк, мамлекеттик жумуштарда көп жылдар бою татыктуу эмгектендиңиз. Элдин көйгөйүн чечтиңиз жана өлкөбүзгө стабилдүүлүктү, тынчтыкты орнотууга өзгөчө салым коштуңуз. Кыргызстанда балдардын жөндөмдүүлүктөрүн ача турган эң жакшы билим системасы бара-бара түзүлүүдө. Жакшы жакка өзгөрүүлөрдү ата-энелер дагы белгилешет. Быйыл мына кызым бүттү менин мектепти. Жакшы бүттү. Окуусун баары жакшы, окуу жайына өттү. Мурун караганда азыр жакшы. Мисалы бир тыйын бербей өз күчү менен өтүп кетти. Жана ОРТБ эмне ошону алып өтүп кетти. Айылда жакшы эле азыр. Эми окуйм деген баарына эле возможность берип атат өкмөт. Коомдо жетишкен билимдин деңгээлин сактап калуу өтө маанилүү. Билимдүү, интеллектуалдуу жана дени сак Кыргызстандын жаранын, бир нече тилди жакшы билген сабаттуу жаранды тарбиялоо маанилүү. Мектеп бүтүрүүчүлөрү жок дегенде 3 тилди билүү керек. Мамлекеттик кыргызча, расмий орусча жана бир чет тилин, ал үчүн шарттарды түзүп беришибиз керек дейт Сооронбай Жээнбеков. Азыркы учурда ар бир ата-эне, мугалим жана окуучу окуу куралдарды, диссертацияларды жана сейрек кездешкен санариптештирилген китептерди интернеттен көчүрүп алганга мүмкүнчүлүгү бар. Ар бир мугалимди, окутуучуну, тарбия берүүчүнү айлык маяна аркылуу жана адистигин жогорулатуу системасы аркылуу ар тараптуу колдоо көрсөтүү керек. Мугалимдердин айлык маянасынын деңгээлин ЭАЭП өлкөлөрүнүн орточо деңгээлине жеткирүүнү улантуу керек. Ошондой эле педагогикага багыштаган студенттер үчүн стипендиялык фондун жогорулатуу зарыл. Мына айтып атышат, саламат сактоонун билим берүүнүн айлыгын көтөрөбүз. Мугалимдердин айлыгын 25 000 кылабыз деп атышат. Урматтуу ағайын туугандар, мен 26-тан көбөйдүм, 26 000 ашып берем. Айтып атам мен 25 кылса 26 ашып берем. Врачтардын айлыгы бардын 2 эседен ашып көтөрүлөт. 2 эседен ашып көтөрүлөт. Ага мен бюджет кант көбөйүшүнүн жолдорун билем. Бул Сооронбай Жээнбеков ишке ашыра турган пландардын чети гана. Ошондуктан эл аны баардык жактан колдойт. Мен элибизден өтүнөт элем. Ошо жүрөгүм менен сезип, акылы менен калчап, терең ойлонуп, бир жакшы чечимге келсе деп. Мен тандоом ушу Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Ошо эл өзү бир таразы болот да. Ошо таразылап туруп, ошо бизге жакшы бир таза, ак көңүл кишини президент кылышыбыз керек да. Дальнейший биздин балдарыбыз дагы, өзүбүз дагы тинч, жакшы жашаш үчүн Сооронбай Шарипович татыктуу киши деп өзүмдүн пикирим ошондой да. Ошондуктан мен бардыгыны ошол күнгө шайлоого чакырып кетем. Билим берүү бул мамлекеттик маселе. Анын ырааттуулук менен чечүү керек. Жаңы нерселерди киргизип өркүндөтүү керек. Тез натыйжалар болбойт. Бул убакытты талап кылган татаал эмгек, мамлекеттик ой жүгүртүүсү бар адамдын Сооронбай Жээнбековдун гана колунан келет. Биз жакшы жашоого уже баратабыз. Биз татынакай жолго баратабыз. Ошол жолду көргөн бүгүнкү күндө бир эле кандидат бар. Билген, көзүн билген, бул Сооронбай Шарипович. Ар бир кыргызстандык жан дүйнөсүндө өз элин сүйөт, өз мекенине, өлкөсүнө таандык болгон сезим менен жашап, окуп жана эмгектенип келет. Кыргызстанда кадыр бартуу билим берүү системасын түзүү бул Сооронбай Жээнбековдун эңсегени. Биз кыргызстандыктар технологиялык жетишкендиктин жана ата-бабаларыбыздын мурасынын негизинде заманбап, эркин мамлекетте Сооронбай Жээнбеков менен гана кура алабыз. Сизди кесиптик майрамыңыз менен куттуктайм. Мугалим деген мен үчүн өзгөчө кесип. Анткени менин биринчи кесибим мугалим. Айылдык мектепте орус тилинен сабак берүү менен чоң турмушка аттангам. Ошондуктан мен мугалимдин түйшүгүн жакшы билем. Мамлекетте, коомдо мугалимдин кадырын көтөрбөсө, жаңы муундун, демек бүт өлкөнүн келечеги оор болуп каларын түшүндү. Мен өкмөт башында турганда колуман келишинче мектепке, мугалимге колдоо көрсөткөнгө аракетимди аяган жокмун. Мындан ары да аябайм. Сизге чың ден соолук, узак өмүр каалайм. Арыбаңыз. Сооронбай Жээнбеков.
Сооронбай Жээнбеков 9 номер. Өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.